Салик сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Сиздер рахмат жаган Рамазан берүүсүн көрүп баштадыңыз. Аны мен Максат Атабаев алып барам. Бүгүн биз сиздер менен ушул ыйык Рамазан айында дуа кылуу боюнча кеп кылабыз. Ушул ыйык Рамазан айында көп дуа кылалыбы, кандай кылсак дуабыз кабыл болот, ушул жаатта кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин студиябызга устазыбыз Садвакас Ажы Долов келип отурат. Устаз, кош келипсиз. Аллахым разы болсун. Кудай таалам кармаган орозоңуз кабыл кылсын. Амин, амин. Устаз, бүгүн биз ушул ыйык Рамазан айында бир дуа кылуу боюнча кеп кылсак. Анан бул эми багыл сезондордун бир айы болуп атпайбы? Көп ибадат кылууга бир мүмкүнчүлүк жарыла турган бир ай болуп атат. Анан алгачкы эле суроом ушул дуанын маңызы жана таасири кандай? Ушундан баштабайлы. Себеби дегенде дуа бул жөн гана тилекпи же Алла Таала менен болгон биздин түз байланышпы? Allah öz ayetine sağ billah. Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. Sadakallahul azim. Allah ayetçadat. Mağa dua kılgıla. Men sözsüz türdü kabul kılam. Bata degenem, dua degen bul tilenü, suranu, jalını, jaldırı, jalbaru degen düşünük de. Ayetin ulandısı İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti. Mağa ibadat kılууdan tekeberdenip koygondur. Seyedhulûne cehenneme dâhirin. Alar kordolğun avalda tozoğa kiret dedi. Şul jerde mağa ibadat kılууdan tekeberdengendir degen al mağa kol kötörüp alakan jayıp suranууdan tekeberdenip koygondur dep atat. Oşon üçin Peygamber ad-duâ'u muhhul ibada. Dua bul ibadattın barıp durgan en şirin danegi. Danegi. Manisi uşul. Dua kılуу degen al jönle tilenip koyumuz. Murda bata kılganda en salabattуу, tördög aksakal, kadır barktуу, taza, aramdı aşabagan, jibegen, жетимдерди басмырлабаган, жесирлерди кордобогон эң мыкты тазалар дуа кылчу экен да. Азыр эми анча-мынча жерлерде ошол кайсы бир үстөлдүн ээси, орундуктун же мансап тиги буларга дуа кылдыргандар да болуп калат эми анча-мынча. Айтат элем, дуа бул ибадат. Ибадаттын кабыл болуш үчүн жан дүйнө таза болуш керек. Арамдан алыс болуш керек. Жалпы момун мусулмандар сизден мисалы үмүт этет да. Ушул киши дуа кылса, мен максатыма жетем деп сизден сурамтат да. Ошол себептен ошо дуа кылганда тазасын таап туруп, ошол киши балким жупун инсан дуа кылат. Балким бир наристе дуа кылат. Туурабы? Балким бир ооруп жаткан адам дуа кылат. Демек бул дуа Аллага кулчулук кылуу ибадаты. Дуа менен тагдырыбызды өзгөртө алабызбы? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem taqdirdi eч нерсе өзгөртө албайт. Бирок өзгөртсө эки нерсе өзгөртөт. Дуа бири. Экинчиси тууган урук менен карым катнашты калыңдатуу деди. Кантип өзгөрүп кетет? Аллах Таалам бир инсандын тагдырына 60-ка чыгат. Болду, андан ары жашабайт десе, анан дуа кылып атып, Аллах мен өмүрүмдү узарт дей берди. Ошондо анын жашы 70-80 узарабы десе, ислам алымдар айтат. Бул жердеги өзгөрөт дегени, ал кылып аткан дуасы менен 60-ка чейинки жасай турган жаман иштердин бүт баарынан кутулат дагы, 60 жашында 100гө чыгып жасай албаган, жакшы жасай албаган инсандардын ишин ал 60 жаш курагында жасап бүтөт деген. Мынакей. Керемет. 60 жашында кетет, ал тагдыр өзгөртүлбөйт. Жаффал калам, калем курган анын тагдырын жазган. Бирок 60 жашка чейинки анын тагдырында жаман иштерди жасайт дегендин бүт баарын Аллах Таалам кылган дуасы аркылуу
жасабайт, эми жакшы жасайт деп өзгөртүп турат деген түшүнүктү берип атат. Дуа кылуунун эң жакшы убакыттары кайсылар? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам орозо кармаган адамдардын ооз ачар учурундагы кылган бата тилек дуаларынын бирөөсү дагы кайтарылбайт. Эгер ал тууган уругу менен катташпай коюуну эле жүрөгүнө алып келип койбосо деп атат. Дуа кылып атканда кайсы бир тууганын жаман көрүп, ошол өлбөдү да ошол оңбоду да ошол оңбогур деп эле койбосо дуасы кабыл болот деп атат. Ошол себептен ошол дуанын кабыл болушунун биринчиси тууган уругу менен катташууну үзбөй, эң мыкты ниет менен, жакшы жогору максат менен дуа кылыш керек. Бирок дуанын кабыл боло турган учуру туура суроо бердиңиз. Ушу бүгүнкү ыйык Рамазан айдын ооз ачар мезгилинде эмнени суранса Аллах Таала берет. Анан пайгамбарыбыз айткан азандан кийинки кылынган дуалар, жамгыр жаап аткан мезгилдеги кылынган дуалар, Кур'ан окулуп бүткөндөн кийинки, хатым Кур'ан баштан аяк окулуп бүткөндөн кийинки дуалар кабыл болот деген. Анткени Анас ибн Малик пайгамбарыбызга 10 жыл кызмат кылып 103кө чыгып кайтыш болгон улуу сахаба ар 3 күндө же ар 5 же ар 7 күндө Кур'ан хатым кылып, алыска берген кызын, күйөө баласын чакырып, анан башкаларын да чакырып дуа кылып турат эле. Анан бир күн сурашты: "Ар аптада ушинтип чакыра бересизби? Эмне себеп болду?" десе, пайгамбарыбыздан уккан жайым бар. Кур'ан хатым болгон жерде кылынган дуага Аллах шунча мээрим назары менен тиктеп, рахматын жадырат да кабыл болот. Ошол Аллахтын рахматына силерде чөмүлүп калгыла дегеним го, деген да. Бүгүн ошол Кур'ан хатым болуп атат да азыр. Ошол дуага илешип калыш керек. Ооз ачар мезгилдеги дуага илешип калыш керек. Бизде сохор деп коебуз го, баягы ооз бекитер учурда. Көпчүлүк адамдар ооз бекитер сохорду жеп, ичип, анан ниет кылып жатып алууну түшүнөт да. Жеп, ичип, ниет кылып жатып алууну суранат. Сохор деген ал жерде Аллахка сыйынуу жана истигфар айтуу учуру. Аллахка сыйынуу, анан истигфар айтуу учуру. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: Аллах субханаху ва таала түндүн 3-чү бөлүгү калганда, так ушул биз ушул тиги сухур ооз бекитер учур болуп атканда, Аллах дүйнөнүн асманына түшөт. Бул Аллахтын мээрими, кудурети түшөт дагы. Бенделерине 3 суроо менен кайрылат. Хал мин мустагфирин агфирлах. Кечирим сурагандар барбы? Мурдагы жасап алган күнөөсүнө өкүнүп, кечирим сурап, мен мага кайрылгандар барбы? Кечире коёюн. Хал мин таибин атубу илей. Тооба кылгандар барбы? Өкүнгөндөр, тообасын кабыл кылайын. Эң акыркысы, хал мин саилин уатила. Суранып дуа кылгандар барбы? Кабыл кыла коёюн деп атат. Караң. Ооз бекитер мезгилде бардык нерсени сураныш керек. Бардык нерсени сураныш керек. Пайгамбар айткан: "Сурансаң, Кудайдан суран" деген. Ошол себептен Хазрат Абу Бакыр айтат. Пайгамбар ушул сөздү баягы ийне жибине жеткирип, жүрөккө кадалта айткандыгы үчүн мен жада калса, чокоюмдун боосунда Кудайдан сурап ала турган болуп калдым деген. Эй Кудай, бардык нерсе сенин колуңда, сенин казынан кенен, мага ушул чокоюмдун боосун берчи дейм. Заматта асмандан бир боо түшүп калбайт албетте. Ошол чокоюмдун боосун сатып алганга мага Аллах Таалам жөндөн берет, базарга чыгам, иштейм, акча табам, анан боо сатып алам деген. Мага бир жол ачат деген түшүнүк да. Ишти жеңилдетет. Акыл эс баам паласатыңды мындай байытат деген түшүнүк. Дайыма дуа кылган инсандарды көрөсүз. Мен өзүм апам дагы дайыма дуа кылат. Анан дуа кылган адамдын жашоосу кандай нокко өзгөрөт? Жакшы. Аллах өз сөзүндө ушуна бир сүйүнүчтүү кабар айткан: "Уджибу да'вата да'i иза да'ан." Кабыл кылам деген. Кабыл кылам бендемдин дуасын эгер ал мага дуа кылып кайрылса деген. Субханалла, өтө сонун аятта.
бендем дуа кылса анан мен кабыл кылам деп, кабыл кылам деген сөздү аягында айтпай, кабыл кылам эгер бендем мага кайрылып дуа кылса деген, кабыл кылам дегенди башында айтканда. Ошол себептен дуасы кабыл болгон инсандын өзү жүрөгү таза. Дуаны Аллах Таалам бардык адамдардан кабыл кыла бербейт. Жүрөгү таза болуш керек. Эң ириде жүрөгү таза болуш керек. Жан дүйнөсү таза болуш керек. Ички дүйнөсү таза болуш керек. Көзү, тили, кулагы, колу, айтор денеси таза болуш керек да. Ошол учурда эмне деп атат Аллах Таала? Эгерде бендем эки колун көтөрүп, алаканын жайып, менден жалынып, жалбарып, титиреп, муктаждыгын билгизип, өзүн төмөн алып суранса дейт. Бендемдин көтөргөн колун суранганын бербей, курук кайтаргандан жаратуучу катары уялам деген. Аллах айтат, мен уялам. Кандай керемет. Болгону сураныш керек да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз дуа кылганда ар бир муктаждыгын 3төн кайталаган. Раббана атина фид дунья хасана деген дуа айта турган болсок, ар бир дуаны 3төн кайталаган. Мисалы, Аллахым ушул үй бүлөгө перзент бер дегенди 3 жолу же андан көбүрөөк. Ушул үй бүлөгө ден соолук бер дегенди андан 3 жолу же андан көбүрөөк. Ар бир сөздү 3төн же андан көбүрөөк кайталаш керек. Дуада эмне шарт десе, илхах шарт, өзөрлөнүү. Тиги 5-теги бала ыйлайт, ал өзөрлөнүп, ыйланып атып, көктүгүнө таянып, энесинин эмчегин сурат да. Туурабы? Ошол Аллага дуа кылып кайрылганда наристенин өзөрлүгүндө өзөр бол. Эй Раббим, сен кабыл кыласың да кантип кабыл кылбайсың? Менин дуамды кабыл кылууну сен өзүң сүйөсүң. Сен менин дуамды кабыл кылбасаң, сенден башка ким кабыл кылат? Мен сага сүйөндүм го. Сен өзүң айттың, уялам дедиң, мен колумду көтөрдүм, алаканымды жайдым я Рабби. Менин муктаждыгымды чечпей, колумду куру кайтаргандан сен уяласың, мен сага таяндым, мен уят кылбайсың деп кайрылыш керек. Кайсы бир жылы хажда жүрөбүз да, Каабаны айланып жүрсөк, мен баягы ар ким арганда ойдо болуп калат да, кимдир бирөөлөр жер тиктеп алып ушинтип ичинен Субханалла, Алхамдулилла, Аллаху акбар деп ичинен ушундай бир бугун чыгарып, ыйлай албай ушинтип дуа кылса, кээ-биркилер үнүн чыгарып алып кыйкырып дуа кылат го, мен өзүңөр көрүп келдиңер. Анан мен алдым да, кокустан ошо тыгын кокустан бир капкара кийинген бир аялдын аркасында ушундай туруп калдым да. 4 жашар баласын көтөрүп алып бар. Ал эки мотурайган колун апасынын ийининен өткөрүп, мынтип мотурайган колдорун бириктирип алып дуа кылып атат да. Көзүнөн жаш агып, мына жер эектен ылдый тамчылап, апасынын ийинин ичине мындап коет бир көз жашы менен. Баягы кылган дуасын угайынчы деп мынтип жакындасам, Аллахумма атиq рaqabati ва рaqabata абаи ва уммахати минан нар. Ушуну кайталап атат да. Ошону уккандан кийин мен ошол Каабаны таваф кылып бүткүчөктү эчтесе бир шум, бир кыйкырык укпадым. Ушунча ыйладым да боздоп. Ал наристе айтып жатат да. 4 жашар наристе. Эй Раббим, мени атам менен апамды тозоктон мунафыс кылып бейиштик кылчы. Эй Раббим деп ушуну кайталап атат да. Неге мен ушул кара денелүү кичинекей мотурайган жигитчелик мен сурана албайм? Эй Раббим, мени да ушу тозоктон мунафыс кыл деп бүткүчө ыйладым да. Болгону дуа кылууну үйрөнүш керек. Аллах Таалага жалыныш керек. Уялбаш керек, текеберденбеш керек. Ошон үчүн Аллах Таала инналлазина ястакбируна ан ибадати. Мага сыйынып менден тиленип, жалынып, жалдырап, жалбарып сурануудан текеберденгендер, алар кор болгон абалда тозокко киришет деп атат. Кудай сактасын. Негизи анан дуа кылууда да ошол намазга даярданган сыяктуу эле жанагынтип сырткы келбетибизге да көңүл бурушубуз керекпи? Тазалыгына, ушул жөнүндө да бир кеп кылып берсеңиз. Сөзсүз түрдө. Кантип даярданалы? Эң алгач кийимден мурда эң алгач тиштем менен ууртаматал болуш керек. Тиштем, лукма, тамагыбыз адал болуш керек. Ошон үчүн тиги Сахлу Тустари деген табиин өткөн. Ал болгону 20 жашта
20 жашта. Үйлөн элек бойдок жигит замандаштары өзүнүн жора жолдоштору келчи Сахал биз менен дасторгонго туруп бир курсак той кылчу десе, колун кушуруп, жок мен бала тарбиялап атам десе, баары таң калып. Сен бизди аңко деп атасыңбы? Бизди келесе көрүп атасың. Үйлөн элек болсоң, кайсыл перзентиңди? Айтчыга кылайын. Эмне жинде болдуң десе, туура үйлөн элекмин. Бирок мен дасторкондогу адал, арам экени билинбеген нерселерди жеп алуу менен дуамдын, батамдын кабыл болбой калышынан корком. Бала тарбиялап атам дегенимдин себеби адал ууртам, адал тиштем менен келечекте жарык дүйнөгө келе турган балама азырдан кам көрүп атам деген. Мынакей. Кара. Дуанын кабыл болушуна биринчи адал ууртам, адал тиштем керек. Азыр мисалы нан адал, кумшекер адал, чай адал, эт адал, бүт баары азыр муздаткычта турат. Эч ким өзү жей албайт, мисалы күндүзгүн орозону. Анан оз ачарга келгенде буркан шаркан бүт баардыгы жайыл дасторкон болуп, дасторкон коюлат. Дасторконго оз ачар мезгилде коюлган нерсенин бүт баары күмөнсүз адал болуш керек да. Ошол жерде кечке кыйналып түйшүк тартып туткан орозоңуздун соонан кичинекей тиштем күмөндүү нерселерди жеп алуу менен кол жууп калбаш керек да соонан. Анткени пайгамбар иннал халал байин вал харам байин, адал да, арам да ачык айкын көрсөтүлгөн. Экөөнүн ортосунда адал, арам экендиги билинбеген жана көп адамдар биле бербеген, байкай бербеген күмөндүү нерселер бар. Ким ошол күмөндүү нерседен өзүн сактаса, ал эки нерсесин сактап калат деген пайгамбар. Биринчиси ыйманын, экинчиси абийирин сактайт деген. Андыктан мен ушул учурдан пайдаланып кагылайындар, айнанайындар. Ушу адал нерсе менен ооз ачып, адал нерсе менен ооз жаба турган болсок, азыр Максат ажа айткандай, дуабыздын кабыл болушуна, дуа кылганга даярданган нерсебиз. Биринчи адал ууртам тиштем болсун, андан кийин жан дүйнө тазарсын. Негизинен ал эми багы пенде болгондон кийин кыйынчылык болот, анан жакшы күндөр болот да. Ошол учурда кандай дуа кылабыз? Өтө сонун дуа. Мен ушул суроо берилеби экен дедим эле. Түйшүк түшкөн учурдагы батаңыздын кабыл болушун эгер кыялданып эңсесеңиз, анда башыңызга түйшүк түшкөнгө чейинки кененчилик убакытта дуага жакын болуң деген. Бурхан Шархан бардык жактан оңунан чыгып атат. Ал учурда Аллах Таала дуа кылып эле мынтип эле ордунан туруп кете бербейт, мынтип. Ошол учурда дагы Аллахым сен бердиң, сен рызкымды мол кылган себептүү мен кичине мындай бир майжалап калдым. Аллахым сен кийим бердиң, авретимди жаптым. Сен акыл эс, баам парасат бердиң, ушуну түзүп алдым. Сен жөндөн бердиң, ушуну аткардым. Сага чексиз шүгүрлөр болсун деп молчулукта дуа кыл деп атат. Молчулукта, бардарчылыкта дуа кылгын, түйшүккө түшүп калган учуруңда дуа кыласыңбы, кол көтөрөсүңбү, кичине эле Аллага жалдырасаң, сени ошол жерден боштондукка чыгарып турат деп атат. Түйшүккө түшкөн учурда дуаңдын кабыл болушун кааласаң, анда кененчиликте көбүрөөк дуа кылып ал. Багы тахажутка турганда же болбосо тахажуттан кийин кылынган дуанын өзгөчөлүгү жана сыры эмнеде? Ман сахара биллаял фариха бин нахар дейт. Ким түнү уктабай Кудайга жалынып жалбарып койсо, анын жүрөгү кечке чейин кубанычта гана жашайт дейт. Аллахын жүрөгүн кубантып коет. Тахажуттун бир сыры ал Аллах Таала менен эендешет. Эч ким билбейт, эч кимге айтпайт, бир гана арызын Аллах Таалага гана айтат. Тахажуттун бир сыры кыямдагы, рукудагы, саждадагы узунураак болот. Рукуде дагы узунураак турат. Субхан раббиял азимди 3 жолу айтпайт, 5 жолу да айтпайт. Балким аябай узун турат. Пайгамбар өзү үйрөткөн ошол рукудөгү Суббухун куддусун раббуна ва раббул малаикати ва рух деген тасбихти кайталайт. Сами Аллаху лиман хамидах дегенден кийин дагы Раббана ва лакал хамд хамдан катиран таййибан мубаракан фи. Андан саждага баргандан кийин Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла, Субхан раббиял а'ла. Ан көп айткандан кийин анан Субханака Аллахумма раббана ва бихамдик фагфирли ва ли валидайя. Аллахым, мен сага мактоо айтуу менен сени арулаймын
өзүмдүн да ата энемдин да күнөөсүн кечир деп ошол жерде ошону көп кайталайт. Өзү үчүн, ата энеси үчүн Аллахтан кечирим сураган инсандай бактылуу инсан каякта бар? Мисалы, ата энеңизди азыр сиз барып зиярат кылып, эркелеп, башыңызды энеңиздин көкүрөгүнө коюп, атаңыздын баттасын алып, жакшы бар кагылайын деп дуа кылса, ашуудан ашып келатып, кандай сонун атам мага бата бер деп келет да мисалы. Ата энесини Аллахтан кечирим сурап алган инсандай бактылуу каякта бар? Ал саждада сурап атат сураганда. Ошон үчүн ким ушу түн эле кичине эле уйкусун курбанчылыкка салып, ойго туруп Аллага бешене менен жер жүзүп сажда кылып алса деп атат. Анын жүрөгүн Аллах Таала күндүз ушунчалык кубантып коет. Бул дегени ишин илгерилетип коет. Анткени ал түнү дуа кылды. Дуалар кабыл боло турган учурда дуа кылды өзү дагы. Алла разы болсун. Кандай гана керемет. Эми мынакей куттуу орозодо турабыз. Анан орозо кармаган адамдын дуасы эмне үчүн өзгөчө кабыл болот? Жакшы суроо. Анткени Аллах өз сөзүндө бендемдин жасаган бардык ибадаты көз көрүнө жасалып атат. Бир гана орозосу мени менен бендемдин ортосундагы сырдуу ибадат. Ал кумардануусун, күнүгө жеп ашап жешин, күнүгө ууртап ичүүсүн бүт бардыгын тыйып, менин мээримиме чөмүлүү үчүн менен коркуп, менин кечиримди үмүт этип, тозокто мунапсып болуп бейиштик болуш үчүн ушуларды аткарып атат. Ошондуктан мен бендемдин дуасын кабыл кылам деди. Анткени ал ач карында. Жүрөк бош. Багы жан дүйнө бош. Ошон үчүн Аллах Таала өзү айтты. Мен бендемдин дуасын, батасын оз ачар мезгилде кабыл кылам. Эмнеге? Анткени ал өзүн төмөн алып атат. Аллах Таалага кайсыл инсан жагат десе, өзүн төмөн алып, берилип дуа кылган дуа жана инсан жагат. Анткени пайгамбар инналлаха ла якбалу дуаан мин калбин гафилин лахин. Кош көңүл, жүрөктүн сыртынан көңүл коюлбай айтылган тилек дуаларды Аллах Таала бирөөсүн да кабыл кылбайт деген. Анан ачкарын кишинин кекирейгенин эч жерде көрө элекпиз да. Ачкарын киши мынтип калат да, көзү сүзүлүп калат. Ачкарын киши подиумга чыгарып койсоң да баса албайт. Ачкарын кызды ушуну ачкарын кылып туруп кийгизип койгон эле мыкты бир $1,000,000 кийимди. Ал баса албайт. Анткени ал ачкарын өзүн жоготуп коет. Ачкарын инсан Аллах Таала ушунчалык жагымдуу колун көтөрүп, Аллахым, мен орозомду кабыл кыл, дуамды кабыл кыл, тилегимди кабыл кыл, өмүрүмдү узарт дедиби? Алла анын дуасын кабыл кылат. Эмнеге? Ал өзүн төмөн алды, ал ачкарын. Алла разы болсун. Анан кээде көп эле учурлар болуп калат, эми өзүңүздө деле болуп калса керек. Ыйык жайларга барып калганда, мисалы ажылыкка, умрага барып калганда, устаз биз үчүн дуа кылып коюңуз депчи. Анан биз өзүбүздүн эле тажрыйбабызда бар, чет жерге чыкканда силер мусафирсиңар, ушун биз үчүн дуа кылып койгула деп жазып калгандар болот да. Ошол башка үчүн кылынган дуа менин жашоомо таасирин тийгизеби? Пайгамбарыбыздын сахабалары доорунда өздөрү үчүн эмнени кааласа, эң ириде биринчи ошону досуна каалап дуа кылат экен да. Аллахым, өзү төөгө зар болуп атат. Аллахым, досума кызыл төө бер. Аллахым, досумдун үйүндөгү супарасын унга толтур, дасторконун нанга толтур, кампасына этти толтур. Аллахым, күнөөсүн кечир деп дуа кылып берет да сахабалар бири-бирине. Эмнеге десе пайгамбар айткан. Эгерде силер өзүңөргө бир нерсенин болушун кааласаңар, аны сөзсүз түрдө экинчи бир инсанга каалап дуа кылгыла. Силер ага дуа кылган сайын силердин жаныңарга Аллах бир периштени жөнөтүп коет. Силерге периштени ошону эселентип дуа кылып турат деген да. Ошон үчүн мен айтат элем. Ушул экөөбүз отурган ыйык Рамазан айында үйлөнгөн жаш жигит улам суйкайып, тияк бияка басып, оз ачар дасторкон ажарын чыгарып, тамактарды белендеп даярдап аткан келинчегин жанына тургузуп, кел дуа кылалычы экөөбүз деп дуа кылып, эй жараткан Кудайым, орозобузду кабыл кыл. Ушул учурда азыр менин досум да оз ачарда отурат болуш керек. Анын да орозосун кабыл кыл, батасын кабыл кыл, тилегин орундаткын, муктаждыгын чечкин. Аллахым ишин жеңилдет дагы ага ушундай бир ай чырайлуу, акыл эстүү, баам парасаттуу, таква бир кызды туш кыл десе эле, баятан бери алакан жайып турган келинчеге чап
катты эле күйөөсүнүн оозун беките коюп дуа кылдырбай коет да. Анан булкунса да бошотпойт, дуа кылып. Бу эмне кылганың десе, пайгамбар айткан, кайсыл нерсени досуңа тилеп дуа кылсаң, аны сөзсүз түрдө өзүңө берет деген. Жакшы эле айтып келдиңиз го, бирок аягында ага сулуу кыз тилегениңизден ошону сизге берип койбойт деп токтоттум деген экен. Ошо өзүбүзгө каалаган нерсени өзгөлөргө, мисалы, иштардык кылбай, бакылдык, сараңдык кылбай дуа кылышыбыз керек да. Кээде мындай дуа кылып, Аллахым ошол досума бир 570-тик бер дегиси келип туруп, ничего себе дегендей кылат да кээ биркилерчи. Эмнеге мен өзүмдө жок ага дуа кылып атам? 570-тикти сурай берсең, Аллах Таала 570-тиктен 100дү берет да иншалла. Ошондойдон 100дү, 1000дү, миллионду берет, дуа кыла бер. Эң элде Аллахым кабыл кылсын. Алла разы болсун. Анан кээ бир адамда баягы офистик жумушта же башка жумушта иштеп калганда аябай стресске баткан адамдар бар, балким жаман ойдон арыла албай жүргөн адамдар бар. Кандайдыр нафсинин багыл азгырылыпчы. Ошондой учурда дуаны таасир этеби? Таасир этет. Сөзсүз түрдө таасир этет. Эмне кылышыбыз керек? Пайгамбарыбызга бирөө келгенде, "Я Расулалла, жан дүйнөм кирдеп, кыжалачылык менен чырмап алды. Оорунун аркасынан оору таарып ушинтип эле кыйналып атам. Түшүм оңолбойт. Кайсы бир адамды көрсөм эле ушул жаман ой болуп атат" дедилер пайгамбар. Орундан тур. Көчө кыдырдагы кайсы үйдө жетим болсо, ошонун башын сылап, пешенесин сылап, аркасын таптап кучагыңа ал, жардам бер деди. Анткени пайгамбар айтты: "Эгер алаканың жетимдин башындагы канча чачты сылап өтсө, Аллах ошончо сандагы дүниөлүк муктаждыгыңды чечип коет" деди да. Бир канча күн өткөндөн кийин баягы киши жай баракат, жайдары, уртунда күлкү, жылмаюу пайгамбарга келип: "Я Расулалла, мен ошондой жасадым, дал сиз айткандай жасадым, мындай абалга туш келдим" деп сүйүнүп келген да. Кыжалачылык ооба, мисалы, бирөө карыз. Бирөө мисалы бирөө ортого түшүп калган. Бирөө мисалы урушуп кеткен, жаңжал, айтор ушундай бүт бар. Мен айта албаган кыжалачылык болсо, ыйык Рамазан айдын ушул күндөрүнөн пайдаланып, өзүңүздүн айыл өкмөттөгү, көчөдөгү же арка айылдагы жетим жесирди акмалап издеп, анын жетим экенин кайра эсине салбай эле, менин көзүм ушунчалык жылуу учуруп атасың, негедир сүйкүмдүү экенсиң, бир ушу колума алып сен мени учуратсаң болобу, бир көкүрөгүмө кыссам болобу, мен ушул сизге ушундай бир нерсе бергим келди эле, мага батаңызды берсеңиз болобу деп кичине тыйын тыпыр бер, башын сыла, колунан кармап, кучагыңа кыс, Аллах Таала бүт бардык кыжалачылык, капалыктардан, түйшүктөрдөн өзү арылтат. Устаз, бүгүнкү биздин эфирибиз да соңуна келип жетти. Эми биздин Рамазан кармап жаткан мекендештерибиз үчүн, мамлекет, эл, жерибиз үчүн бир дуа кылып бериңиз. Амин. Аллахым, кол көтөрүп, алахан жайып, өзүңө таянып, сенден жалынып, жалбарып, жалдарап суранарыбыз. Аллахым, өзүң айттың, кайсы бир бендем кол көтөрүп, алахан жайып, муктаждыгын суранса, анын муктаждыгын бербей, көтөргөн колу менен жайган алаканын курук кайтаргандан уялам дедиң, я Рабби. Аллахым, ушундай бардарчылык, бакубат турмушта бизди жашатып, бешенебизге жакшы жетекчилерди туш кылып, ушундай жайыл дасторгон кылып, динибизге эркиндик бердиң. Аллахым, сага чексиз шүгүрлөр болсун. Ошондой динге кызмат кылып жаткан жетекчилерибиздин бүт баарын Алла Таалам өзүң ийгилик берген, кырсык бала апат жалалардан өзүң сактагын. Жалпы дүнүйө жүзүндөгү мумун мусулмандардын кадыр баркын эгиз кылгын. Кыргызстаныбыздагы орозосун кармап, ооз ачар мезгилде отургандардын бүт баарын орозолорун кабыл кылгын. Аллахым, иштерине ийгилик берип, ооруп жаткандарга шифа бергин. Сапарда жүргөндөрдүн сапарларын байсалдуу кылгын. Карызга батып калгандардын карызынан кутулууга ак, адал, такыбалык жол көрсөткүн. Шайтандын азгырык тилине кирип, ажырашуу деңгээлине жетип калган үй бүлөлөрдүн арасынан шайтандын азгырыгын алып таштап, аларга хидаяттуу, ынтымактуу, ыймандуу, бактылуу жашоо берген. Мына бул ушул рахмат жааган Рамазан айын берүүсүн ушундай алып барып жаткан максат ажыга, кесиптештерине кызмат кылып жаткандарга,
бүт бармактуу эместерине ийгилик берип, рызкыларын адалдан бергин, тапкандарына береке бергин, кадыр барктарын негиз кылгын, буйругунду аткарып, сен тыйгандан тыйылып, өзгөлөргө үлгүлүү, өрнөктүү үй бүлө болуп жашашын насип эткин. Бирахметике я архамар рахим. Аллах. Сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам кармаган орозоңузду кабыл кылсын. Анан биздин жалпы команданын атынан сизге чакан белегибиз бар эле. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан адал сертификатын алган жана Кыргызстандагы бардык стандарттарга шайкеш келген ишкана мекеме. Бүгүн үй бүлөңүз менен чогуу ооз ачып коюңуз. Машалла, Аллах ыраазы болсун. Аллах кабыл кылсын. Чоң рахмат, машалла. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Устаз Садыбакас Ажыдолов менен биргеликте рахмат жаган Рамазан берүүсүндө дуа кылуунун тартип эрежелери боюнча сөз кылдык. Аны менен Максат Атабаев алып бардым дагы. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Салих накта дам чөбөлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун. Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер,